Быть или не быть АЭС в Казахстане, это решение будет принято по итогу. Казакстанда АЭС курулабы же жокпу? Чечим өлкөдө жана анын чегинен сырткары өтүп жаткан республикалык референдумдун жыйынтыгы боюнча эл тарабынан кабыл алынат. Өлкөгө келсек, бүгүн Казакстанда эртең мененки саат 7ден тарта 10 миңден ашык шайлоо участкалары ачылды. 84 участоктун иши 1 саат мурда башталды. Бул нөөмөт менен иштеген адамдарга добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө шарт түзүүнүн аракети. Астана боюнча жалпысынан 900 миң шайлоочу катталган. Биз азыр 164 шайлоо участкасындабыз. Бул жерде 2214 шаардык тургун добуш берүүгө тийиш. Референдумдун жүрүшүндө байкоочулар, анын ичинде эл аралык уюмдардын өкүлдөрү көз салууда. Биз азыр көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин миссиясынын жанында турабыз. Айтсаңыз, таң атканда бир кандай иштер жасалды? Рядом с миссией наблюдателей от стран СНГ. Расскажите, Бейджик сейчас. работу вы провели, с утра проводите в целом? Ну, во-первых, наши наблюдатели работают. Биздин байкоочулар Азербайжандын, Беларустун, Кыргызстандын, Орусия Федерациясынын, Тажикстандын жана Өзбекстандын атынан катталды. Референдумдун жүрүшүндө Казакстандын 9 аймагында байкоо жүргүзүп жатабыз. Референдум жакшы уюштурулуп, калктын активдүүлүгү байкалууда. Бул борбордук комиссиянын референдум өткөрүүгө жогорку даярдыгы жөнүндө күбөлөндүрөт. Биз башка миссиялар менен тыгыз иштешебиз. Центральной комиссии по проведению референдума. Но мы работаем в тесном контакте с другими миссиями. Бул катарга Шанхай кызматташтык уюмунун, Түрк мамлекеттер уюмунун жана Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңештин өкүлдөрү кирет. Мындан тышкары 30 чет өлкөдөн 177 байкоочу келди. Наша миссия продолжается. Биздин миссия бүгүнкү күндүн аягына чейин уланат жана Астана шаарынын участкаларынын биринде добуштарды саноо процессине катышат. Биз кандайдыр бир укук бузууларды байкаган жокпуз. Добуш берүү тынч, туруктуу шартта өтүп жатат. Казакстандын мыйзамдары ошондой эле бул жаатта жалпы кабыл алынган эл аралык стандарттар сакталууда. Выборы, голосование проходит в стабильной, спокойной обстановке. Наблюдается законодательство Казахстана, также общепринятые международные стандарты в данной отрасли. Байкоочулардын айтымында казакстандыктар шайлоо участкалары ачылгандан бери жарандык позициясын жигердүү таанытып жатышат. Жақсы настроениемен. Жакшы маанайда, дем алыш күнү эртең менен добуш берүүгө келдик. Келечекке зор салым кошот деп ойлойм. Болашаққа зор үлесін қосады деп ойлаймын. Бұл Это наше будущее. Биздин келечегибиз бардыгы өзүбүздүн гана көз каранды. Бардык добуштар маанилүү. Баарыбыз бир муштумдай чогулганыбыз жакшы. Дем алыш күнү эрте туруп, өз тандоомду жасоо үчүн келдим. Эскерте кетсек, өлкө аймагындагы шайлоо участкалары саат 20:00 чейин ачык болот.